Тамактар мисалы үчүн жанагы эми кайсы жерде токтоп турса эле шаардын ичинде деле токтотуп атса тамак бербейсиң деп эл чыгып атат да. Бул туура эмес. Мисалы үчүн Сосновкада атайын медпункт, убактылуу тамак аш берүүчү жай. Тамак аш дегенде жылуу чай, сахар менен, нан менен ушундай. Анан кой союп эч ким бербейт аларга. Бул бир. Анан Арал постунда, Токтогул районунда ошондо уюштурулган. Тиешелүү жараша да, жергиликтүү бийлик менен чогуу. Ал эми Кара Көл шаарында дагы пост турат, Жалал Абадта пост турат, Базар Коргондо пост турат. Бул жагы Өтмөктө турат. Өтмөктө дагы ошондой палаткалар уюштурулган. Анан могу шаарлардан токтотуп, баягы накопление болсун, ар жерден мындай токтотуп түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат да. Анан ошол жерде тургандар да тамак бербейсиң деп суранат. Кечинде саат 10:40 болсо, ошо көчкү биз саат 12 чейин бардык уже телевидение, средства массовой информацияга бергенге аракет кылып, элдерге чыкпагыла деп түшүндүрүү иштери жүргүздүк. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күнү дагы эле жолго чыгып барып алышып, ушундай баягы тоскоолдукту жаратып атышат да. Эгерде бирөөгө кандай жардам керек болуп калса, жардам берүүгө бүгүнкү күндө толук мүмкүнчүлүк бар. Убакыт талап кылат. Бардык жерде ушундай, бир эле Кыргызстанда эмес. Ошондуктан аны түшүнүү менен кабыл алыш керек.